Жайкы эс алуу балдардын күч топтоосу көптөгөн кызыктуу нерселерди үйрөнүүсү үчүн ыңгайлуу учур. 12 жаштагы Исламали Калыгулов быйылкы эс алуу учурун өзүнө өнүктүрүүгө арналган иштерди жасап жатканына кубанып турат. Көп досторду таап, алар менен бийлеп ырдап, спорттук жарыштарга катышып, чыгармачылык жөндөмдөрүн дагы өнүктүрүүдө. Апаларым менен башка лагерьлерге барып, аяктарда анча деле эмескен, бияк эң жакшы лагерим болду. Тамак ашы дагы, спорт ойногон жери дагы дайыма кечинде биякта дискотека болуп турат. Анан дайыма эрте менен зарядка кылабыз. 10дон баштап 12ге чейин пляжда болобуз. Жаткан жери да жакшы экен, тамак ичкен да жакшы экен. Жайкы эс алуу учурунда Ички иштер министрлигинин балдар лагери 500гө чукул баланы эс алдырууга жетишет. Мектептер каникулга чыгаары менен эс алуунун биринчи потогу башталып, жай бүткөнчө 7 рет бөлүнүп келип эс алышчу балдар министрликте иштеген кызматкерлердин жана ИИМдин ардагерлеринин балдары. Быйылкы сезонго алдын ала даярдыктар көрүлүп, көп жылдан берки ремонттолбой турган канализация толук жаңыртылып, ашканасы менен жатаканалардын баардыгы оңдоп түзөөдөн өткөн. Балдарга жакшы маанай тартуулоо үчүн лагерь жайгашкан аймак толугу менен гүлзарга айланган. Тарбиячылар балдарга күн өтүп калбаш үчүн кайсы маалда сууга түшүрүү керектигин жакшы билишет. Түшкө чейин бир маал, түштөн кийин күндүн элеби кайткан мезгилде бир маал көлгө түшүрүү каралган. Эң башкысы балдардын коопсуздугу. Бир мезгилде суунун ичинде бир куткаруучу, сырттан баарын көзөмөлдөп турган экинчи куткаруучу балдардан көз албай карап турат. У нас 2 спасателя. Куткаруучу катары көп жылдык тажрыйбабыз бар. Кесиптешим экөөбүз балдар кайсыл жерде болбосун, алар менен жүрүп, алар менен ойноп, дайым жанындабыз. Жээк болсо анча терең эмес. 100 метрден кийин тереңдеп кеткенге чейин эле атайын белгилерди коюп, ал жака чейин барууга уруксат берилбейт. Балдардын коопсуздугу биздин көзөмөлүбүздө. Балдардын эс алуу жайында дарыгерлер күнү түнү ушул жерде жашап иштейт. Жыгылып кетип, буту колун кокустатып алса дагы биринчи жардам даяр. Ал гана эмес, биринчи жолу ата энесинен бөлүнүп, лагерге келген балдардын маанайларына дагы көңүл бурушат. Баягы тишим ооруду же бир жерге жыгыл кичине эме болуп калса, тизим ооруду, бутум ооруду ошону келип калышат. Балдар постоянно биздин көзөмөлүбүздө, алар менен чогуу, мен эртең менен өзүм барып как обход кылып, карап эме кылып турам, чтоб баягы кандай десем, күчөтүп кетпегендей да оорулардычы. Анан постоянно биз балдардын жанында жүрөбүз. Көлдө болсо, например, бассейндерге барса, ойносо, эгер ошол жерден бирөөнүн маанайы чөгүп турса, биз барып акыбалын сурайбыз. Бул жээк болсо Ички иштер министрлигинин чоңдору үчүн ылайыкталган эс алуу жайына тиешелүү. Бостериде жайгашкан эс алуу жайы быйылкы коноктордун алдын кабыл ала баштады. Бир апта аралыгында көл жээкке чатырчылар, отургучтар коюлса, жатаканаларда эртелеп эле ремонтту аяктап, быйылкы эс алуу мезгилине толугу менен даяр болду. Бүгүнкү күндө биздин эс алуу борборлорго, Ааламга, Жиржинске, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн, айрыкча Казакстан, Россия, Тажикстан сыяктуу мамлекеттин укук коргоо органдарынын кызматкерлери дагы бизге келип эс алуусуна шарт түзгөнбүз. Бүгүнкү учурда 30-40% ошо келишимдик негизде келип эс алганга макулдашуулар, келишимдери кол коюлган. Ошондуктан бардык эс алуучуларга ошо биздин лагерьлер атайын шарттар түзүлгөн. Мындан сырткары Кыргызстан бул жылы Орусиялык эс алуучулар үчүн эң популярдуу багыт болууда. Быйыл республикага Орусиядан 100 миңден ашык турист келет деп күтүлүп жатат. Жергиликтүү эс алуучулардын жана чет элден келген коноктордун коопсуздугун сактап, одоно тартип бузууларга бөгөт коюп, жол кыймылынын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздоо ички иштер органдарынын приоритеттүү багыты болуп саналат. Айжан Омолдошова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.